Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Allah Ta'aladan жардам сұраған авалда оразаға байланыштуу сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү айтыла турган маселе Кадыр түн тууралуу. Лейлатул Кадыр кайсы түндө болот? Бул маселеде алымдардын ортосунда талаш тартыш бар. Сахих хадистерге карай турган болсок, акыркы 10 күндүктүн түнүндө болот. Акыркы 10 күндүктө болот. Айга карап, акыркы 9 күндө да болуусу мүмкүн. Мунун далили Абдулла ибн Умар радияллаху анхудан риваят кылынган хадис. Ани ибн Умар радияллаху анхума анна рижалан мин асхабин набий саллаллаху алейхи вассалам уру лейлатал кадри фил манами фи саб'ил авахир. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤيكم قد تواطأت في سبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في سبع الأواخر. ابن عمر رضي الله عنهمадан риваят кылынган хадисте мындай делинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан бир канчалары түш көрдү. Түштөрүндө Кадыр түн Рамазандын акыркы 7 күнүндө экенин көрүштү. Бир канча сахабанын түшү боюнча Кадыр түн акыркы 10 күндүктө туура келди. Акыркы 10 күндүккө туура келди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силердин түшүңөрдүн бири-бирине ылайык келип, дал келип жатканын көрүп турам. Силерден ким Кадыр түндү каалап, аны ибадат менен өткөрүүгө бел байласа, ибадат менен турууну кааласа, акыркы 7 күндөн издесин" деп айтты. Кээ-бир алымдар айтышат, акыркы 10 күндүктө деп айтышат. Бул хадис Бул боюнча Абу Саид аль-Худри радияллаху анхудан риваят кылынган хадис бар. Ан Аби Саид аль-Худри радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من يعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في الأشهر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبيهته أثر الماء والطين من صبح 21. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Саид аль-Худри радияллаху анхудан риваят кылынган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө этикафта отуруудан алдын биринчи орто 10 күндүктө этикафта отурат эле. Рамазандын 10 күнү өткөндөн кийин, алгачкы 10 күн өткөндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафка кирип кетет эле. Рамазандын 20 күнү бүткөндөн кийин чыгат эле. Рамазандын ортоңку 10 күнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафта отурат эле. Бир жылы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатына көрө Рамазанда этикафта отурду. Соң Рамазан айынын 21 түнүнүн таңында этикафтан чыкты. Ошондо айтты: "Силерден кимдир бирөө этикафта отурса, акыркы 10 күндүктө этикафта отурсун. Мага Кадыр түн көрсөтүлдү, соң унуттурулду. Мага Кадыр түн көрсөтүлгөн убакытта Лейлатул Кадырдын фажрында, ошол таңында намаз окуганымда ылайга сажда кылдым. Ылайга сажда кылганымды көрдүм. Силерден ким Кадыр түндү күтө турган болсо, так күндөрдө күтсүн. Абу Саид аль-Худри так түндөрдө күтсүн. Абу Саид аль-Худри радияллаху анху айтты: "Мына ушул чыккан күнү фажрда, ошол таңында жамгыр жааган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечиттин ошол тамы, ошол үстү тарабы курманын жалбырагы менен жабылган эле, коюлган эле. Мечит ным болуп кетти. Жамгыр жаагандан мечиттин ошол тамынан жамгыр өтүп, тамып жерге акты. Мечит турган жер ным болду, лай болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сажда кылган абалда пешенесинин эки көзүнүн ортосунда ылайдын изи бар эле. Мына ушул хадисти
мына ушул хадистен алып алымдар кадыр түн 20-сынан 21-ине өтөр түнү деп айтышкан. Көпчүлүк алымдар болсо, алар айтышкан кадыр түн акыркы 26-сынан 27-нчи түнүнө өтөр түнү деп айтышкан. Эми бул маселеге келе турган болсок, кадыр түн маселесине мындай ачыктап айта турган болсок, кадыр түн мына ушундай экен бул хадистерге көрө. Эми кадыр түн мына ушул 27-нчи күнү, 27-нчи түн эле боло бербейт, жыл сайын эле. Аллах Таала аны пенделеринен көбүрөөк ибадат кылуулары үчүн, аны ар түнгө алмаштырып турат. Мына ушул пикир инсанды башка түндөгү ибадаттарга кызыктырат. Мына ушул пикир далил тарабынан күчтүүрөөк болсо керек. Аллаху алам. Абу Саид аль-Худри радияллаху анхунун хадиси сахих хадис. Бул хадис деле Бухари, Муслимде келген хадис. Эми бул хадиске көрө 21-нчи түнү экен, кадыр түн. Ушул хадисте мына ушундай деп айтылынды. Ал эми анан алдыңкы хадисте болсо, Абдуллах ибн Умар радияллаху анхунун хадисинде болсо, кадыр түн акыркы 7 түндө экен. Ошол 22-синен кийин башталат, акыркы 7 түндө экен. Кээ бир хадистерде 27-нчи түнү деп келген. Мына ошого көрө алымдар айтышат, кадыр түнү алмашып турат. Акыркы 10 күндүктө, ошол так түндөрүндө алмашып турат. Кээде 21-нчи түнү, кээде 23-нчү түнү, кээде 25-нчи түнү, кээде 27-нчи түнү, кээде 29-нчу түнү болот. Мына ушул пикирди алуу башка түндөрдө ибадат кылууга кызыктырат. Биз өзүбүздүн абалыбызды жакшы билебиз. Биздин абалыбызды Аллах Таала бизден да жакшы билет. Мына ошондуктан бизде адат түсүнө кирип калган 27-нчи түнү ошол кадыр түн тособуздагы кадыр түн деп. Анан башка күндөрү болсо таравихти окуп уктайбыз. Бул албетте көп бизди жакшылыктардан куру калтыруусу мүмкүн. Эми 27-нчи түнү ошол дагы хадистер келген кадыр түн экендиги тууралуу, бирок бул кадыр түн жыл сайын эле 27-нчи түндө боло бербейт. Мына ошондуктан бул алмашып турат. Эми аз болсо дагы биз ошол акыркы Рамазан айынын 10 түнүнүн так түндөрүндө ибадат кылып калайлы. Эч болбогондо. Эми сүннөткө иш тутамын десе, акыркы 10 күндүктүн ошол түнүндө туруп койсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык иш жасаган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө ибадат кылып чыгат эле. Акыркы 10 күндүктүн түнүндө ибадат кылып чыгат эле. Мына ушул кыскасы. Эми кадыр түндө кайсы ибадаттар менен алек болуу керек? Кайсы ибадаттарды, кайсы дуаларды ошол кылуу керек, жасоо керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадис боюнча барыбызга белгилүү. Бул хадис: "Ман кама фи лейлатил qadr иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi" деген хадис бар. Ким кадыр түндө турса. Эми турса дегени намазда турса, же Кур'ан-ы Керимге бир аяттарын ой жүгүртүп турса, намазда турса, бир хушу менен, ихлас менен турса, Кур'ан тилават кылса, Кур'ан окуса, ошол таңга чейин истигфар айтып турса, ошол мурдагы күнөөлөрү кечирилет. Ошол сооп үмүт кылган абалда турса деп айттык. Эми бул кадыр түн тууралуу, бул дуа тууралуу, бул түндө айтыла турган дуа тууралуу дагы хадис келген. Ан Айша радияллаху анха калат: "Култу я Расулаллах, араайта ин алимту айю лейлатин лейлатул кадри ма акулу фиха. Кала кули Аллахумма иннака афувун каримун тухиббул афва фа'фу анни." Айша радияллаху анхадан риваят кылынган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Айша радияллаху анха айтты: "О Аллахтын элчиси, эгер кадыр түнгө жетип калсам, ошол түн кадыр түн экенин билип калсам, эмне деп дуа кылайын?" дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп айтты. Айткан: "Аллахумма иннака афувун каримун тухиббул афва фа'фу анни." О Аллахым, сен кечирүүчүсүң, кечирүүнү жакшы көрөсүң, мени күнөөмдү кечиргин деп дуа кыл деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Эми бул мына ушул кадыр түнү, бул акыркы 10 күндүктө ошол түндөрүндө жашырылган. Мына ошондуктан мына ушул Рамазандын акыркы ошол сааттарын, ошол түндөрүн
ибадат менен өткөргөнгө, намаз окуп, Куран окуп өткөргөнгө аракет жасайлы. Мына ушул күндөрү дуалар кабыл болот. Эми баарыбыз үмүтүбүз бейишке кирүү жана тозоктон кутулуу. Мына ушул эң негизги максатыбыз, мына ушул жашоодо мына ушул нерсе. Эми кээ бир адамдар мына ушул кадыр түндө бир ибадат менен өткөрбөй, бир тамактын үстүндө түрдүү салаттарды жасап, 2-3 түрлүү тамактарды жасап, мына ушул тамактын үстүндө, бир чайдын үстүндө же бир сериалдарды көрүшүп, мына ушундай нерселер менен өткөрүшөт. Бул албетте туура эмес. Бул кадыр түн деген бул ибадат түнү, дуа кыла турган түн, көп жакшылыктарга жетишүүгө аракет кыла турган түн. Мына ошондуктан бул жей турган, бир уктай турган бул түн эмес. Мына ошондуктан Аллахтын ыраазылыгына аракет жасап калайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кама фи лейлатил кадр иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Эгер ким ушул кадыр түндө иман менен, Аллахка иман келтирген абалда, иманы менен ошол жасаган ибадаттарына, кылган ибадаттарына сооп үмүт кылган абалда турса, мурдагы күнөөлөр кечирилет дейт. Мына ошондуктан баарыбызга мүмкүнчүлүк, баарыбыз күнөөдөн таза эмеспиз. Мына ошондуктан чоң жана кичине күнөөлөрүбүзгө тооба кылып калганга аракет жасайлы. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.